Былтыр күздө жыйнаган картошканын түшүмүн дыйкандар мына минтип кампаларда сактап койгон. Убагында бул жерде 350 тонна картошка жиналган болсо, алардын жарымы чирип өнүп кеткендиктен сорттогондо 50 тонна салган. Ошентсе дагы азыр картошкалар сатылбагандыктан мына минтип өнүүдө. Бул кампа Керим Махунчиевке тиешелүү. Ал жылына 10 гектардан ашык жер айдап алган түшүмүн ушул жерге сактайт. Айтымында убагында үйрөндүк картошканы 20 сомдон алып, эми болсо түшүмүн такыр эле сата албай отурат. Анткени бул жашылчага суроо талап жок болуп, казылып алынгандан кийин 6 ай сактоого туура келген. Баа көтөрүлөрүн күткөн. Бирок минтип кирешеси азайгандан азайып, чыгымга учураган дыйкан эми картошкасын кайрадан эгүүгө аргасыз. Правительство обещало, что таможенный союз и АЕС мы зайдем, у нас будет хороший торговля. Убагында бажы биримдигине киргенде кыйналбайсыңар. Дыйкандарга жакшы болот деп убада беришкенде. Биз ага ишенип толтура картошка айдап алганбыз. Каякта? Мына ары карап ыйлап, бери карап күлүп атам. Казакстан, Россиядан алуучулар келип, алса кымбаттайбы деп күттүк. Андан кабар деле болбоду. Бул өнүп былпылдап калган картошканы эми ким алат эле? Бекер берсең да албайт. Өкмөт болсо отурат, эч кимге жардам бербейм. Ар ким өз чөнтөгүн ойлоп калганбы? Билбейм. Айыл чарба министрлиги өткөн жылы картошканын арзан болушу сезондук көрүнүш экенин айтып, кыш келгенде анын баасы көтөрүлөт деп дыйкандарды жоошуткан. Наркы 15 сомго көтөрүлөт деп болжолдошкон. Картошка жакшы баа болот дегенге ишенген дыйкандар гектарлап айдап, түшүмүн азыркыга чейин сактап келишкен. Эми болсо кеткен чыгымын актамак турсун, айыл жеринде килограммын 2 сомдон да сата албай отургандар арбын дешет адистер. Былтыркы өтпөй жаткан картошканы үйрөн катары колдонбосо жараксыз болуп калат. Мындан улам Ысык көл жана Нарын областарынан Бишкектин дыйкан базарына товар алып келгендер көбөйгөн. Алардын бири Сайкал Абдраимова. Айтымында 12 гектарга айдаган картошкасын учурда 6 сомдон араң сатууда. Жок дегенде 10 сом болсо чыгымды актамак дейт. Булардын баарын деген бизге обещать этип, тимеле тетиги Россияга чейин барып өсүңөр сатасыңар, шумдук болсуңар деген бизге обещать эткен депутаттар, атка минерлер каякта азыр кана жооп беришпейби бизгечи ошону? Мына мооларды карагылачы, могу жердин баары моунун баары чирип кетти. Алар болсо деген тимелер аябай көп айдагыла, биз деген болгон жерге тимелер таможняны ачып салабыз, такыр эле шарактап эле киресиңер, шарактап чыгасыңар деп эле обещать этип атканда. Ошонун бирөө жок. Ушундай эле абал пияз боюнча да бар. Өткөн жылы 1 килограммы 30 сомдон болгон жашылча быйыл 6 сомдон дүңүнөн сатылып жатат. Бул жатта 16 жылдан бери иштеген Бисайра Чурокова кээ бир дыйкандар түшүмүн сата албагандыктан кампаларын бошотуу үчүн пиязды жергиликтүү тургундарга бекер таратууда дейт. Биз дыйкандардан алып келебиз пияздарды, өзү сатып алабыз да. Алар деле бүйтүп биз деле биз өзүбүз деле складтарга баскан пиязддарыбызды акчаларыбызды акча чыгара албай калдык. Минтип жыл сайын нарк кандай болот, кайсыл түшүмгө талап жогору болот деген божомолдор дээрлик жоктугун айткан серепчилер айыл чарба министрлигин күнөөлөшүүдө. Мындан улам дыйкандар өкмөттөн компенсация төлөп берүүсүн өтүнүшүүдө. Кээ бир фермерлер бул боюнча жогорку кеңешке да кайрылганы жатышат. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.